Orozu aytты дағы, Рамазан орозан 29 күн қалмап, кечинде гана айта аласың. Ертең айт, же бүрсүгүн айт деп. 3 күн мурда, 5 күн мурда, ал эмес 2 күн мурда айтып койсоң, анда сеники шариат боюнча туура эмес боло турмактуу бир тууган. Бул дин. Кимден жашырасың? Кимди алдайсың бир нерселерди сүйлөп? Жок, андай эмес. Сендер билбейсиңер, артта калгансыңар, молдолор барыңар тупойсуңар, илимден көрүнүп турат деп. Эң жөнөкөй мисал. Аялыңдын боюнда бар 9 айлык. Доктурга барсаң, көрсөң эркек эди, мына көрүнүп турат деп сага жана эркектигин көрсөттү да койду. Качан туйт десең, эртең түштө туйт деди. А ошо түштө тула турган болсо шашып кетип аттым менен метрге жазып бере койчу мага. Эркек атын Абдулла койдум десең, доктур жазып бербейт. А эмнеге жазбайсың десең, а туусун өзүбүз көрөйлү жанагысын, кийин жазып берем дейт. Ай көрдүк го илимден. Илимден көрдүк го десең, ошого доктур макул болбойт. А биздикилер макул болуп кетет. Ояктагы айыл өкмөттөгү бир жанак жазып отурган, күбөлүсүн ошого бала чыкпайынча макул болбойт, илимден көрүп турсаң дагы. А биздин чоң молдокелерибиз макул да ошого кол коюп бере берет. Эмне деген жакшылык болду? Аллага ишенгендер ушинтип макул болуп берет дагы, ояктагы орус Кудайды билбеген бирөө жазып бербейт метрикени сага. Мыйзамдан коркот. Эмне үчүн мыйзамда илимин канча айтып турса дагы, баланын башы чыгып, жанагысы көрүнмөйүнчө эркек деп жазганга болбойт. Болбойт. Дин дагы ушундай. Илимин айтып атса дагы, ошолай жыртайып көзүң менен көрүнмөйүнчө болбойт айтканга. Анткени илим айтат. Бирок ошол күнү күн чаң болуп калса, күн бүркөк болуп калса, же шамал болуп көрүнбөй калса, көзүбүз менен көрбөй калсак, аны көрүнбөт деп билебиз бизче. Балким чыккандыр саман деле. Бирок биз көрбөт деп билебиз. Анткени биздин динибиз мына ушундайча.